Эфирде элдик медианын жаңылыктар чыгарылышы, студияда мен Жылдыз Байысова. Саламатсызбы? Алгач дүйшөмбү күндүн маанилүү окуялардан кыскача мазмуну. Балыкчыдан башталган жөө жүрүш токтотулду. Уран кенин иштетүүгө каршы жөө жүрүшкө балыкчы шаардык соту тарабынан уруксат берилген жок. Жергиликтүү активисттердин мындан аркы кадамы кандай болот? Бардык жакшылыктар болуп турсун. Амин. Түндүк электр ишканасынын Рест бөлүмүнүн жетекчиси пара алып жаткан жеринен кармалды. Борбор кала Бишкекке бүгүн 141 жыл. Шаардын туулган күнү кандай белгиленди? Жаштар аллеясында спорттук оюндар өтөт. Ага да биздин даярдыктар бар. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, Нарындын дыйкандары быйыл картошканын аянтын жылдагыдан азайтууга аргасыз. Анан 5 арбуз пышты. Ат башылык маден арбузу деп кесиптерге бүт чыгып. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк тааныштырууну баштайбыз. Балыкчыдан башталган жөө жүрүш токтотулду. Уран кенин иштетүүгө каршы жөө жүрүшкө балыкчы шаардык соту тарабынан уруксат берилген жок. Бул тууралуу аталган шаардын вице-мэри Алишер Табалдиев билдирди. Анын айтымында тынчтык митингин өткөрүү боюнча 26 апрелде билдирүү келип түшкөн. Жөө жүрүш кыла турчу жол негизги унаа жүрүүчү жол болгондуктан тыюу салынган. Ал эми шаардык сот анын мыйзамдуулугун карап чыкканда жөө жүрүшкө канча киши чыгары, жолдун кайсы тарабы менен басары так көрсөтүлгөн эмес. Мындан улам уруксат берилген жок. Бирок күндүзгү 10:00-дөн 12:00-гө чейин мэриянын алдында тынчтык митингин өткөрүүгө уруксат берилди. Бүгүн шаардык мэриянын алдында 150-200 кишинин катышуусунда нааразылык акциясы өттү. Алар соттун чечимине карабастан мэриядан автобекетти көздөй жөө жүрүш кылып, андан соң тарап кетишкендигин вице-мэр кошумчалады. Жергиликтүү активисттер кайрадан эртең саат 10:00-дө чогулушуп Бишкекке жөнөй турганы маалым болду. 10-дон 12-ге чейин 29 саат 10-дон 12-ге чейин митинг өткөргөнгө мыйзамдуу деп чечти. Жөө жүрүшкө чыкканга мыйзамсыз деди. Эмне себептен мыйзамсыз дегенде билдирүүдө бул көрсөтүлгөн эмес. Канча киши чыгат, жолдун кайсы тарабы менен басып чыгышат. Ошол себептен сот биздин чыгарган чечимибизди мыйзамдуу деп чечип беришти. 12:30-га чейин митинг болду. Андан кийин 12:30-дардын чамасында ошол жөө жүрүшкө соттун чечимине карабастан жөө жүрүшкө чыгып, бул балык шаарынын чыга беришиндеги күнбатыш тарабында автовокзалдын жанына келип, ошол жерден карашты. Түндүк электр ишканасынын Рест бөлүмүнүн жетекчиси пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул туурасында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз бөлүмүнөн билдиришти. Андагы маалыматка ылайык кармоо учурунда шектүүнүн жанынан 10 000 сом акча табылган. Буга чейин кыргызстандык жаран финансы полициясына атка минер кызмат абалынан пайдаланып 5 000 сом талап кылып жаткандыгын айтып кайрылган. Жалпысынан 50 000 сом талап кылган атка минер акчаны 3 бөлүп алууга ниеттенген деп айтылат маалыматта. Бишкектеги соода борборлордун биринен бет капчандар кирип, сатуучуну тапанча менен коркутуп, акча оордап кеткен 2 адам изделүүдө. Окуя 28 апрелде Октябрь районунда орун алган. Окуя толугу менен видеодо көзөмөлгө түшүрүлгөн. Маалыматтарга ылайык, шектүүлөр болжол менен 37 000 сом алып кетишкен. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Кара бет кап жана камуфляж кийим кийген 2 белгисиз жаран дүкөндүн кастерине жана кароолчусуна 2 тапанча белгисиз тапанчалар менен коркунуч көрсөтүп, денесине залал келтирип, 35 000 сом суммадагы акчалай каражатын алып белгисиз тарапка качып кетишкен. Бул факт боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына кылмыштар жана жоруктар кодекси жоруктар бирдиктүү реестрине катталып, тоноо фактысы менен кылмыш жаза кодексинин азыркы учурда сотко чейинки тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө. Жаңы кодекстер ишке кирип баштаганда айнектери караңгылатылган автоунаалардын саны көбөйүп кеткени маалым. Анын бирден бир себеби болуп көзөмөлдү транспорт жана жолдор министрине берип койгондугу болгон. Көп өтпөй бул иште кайра жол көзөмөлдөө кызматына өткөрүп берген соң бир аз да болсо азайгансып калды. Бирок өз күчүнө ишенеби же мыйзамды чегинен ашыкка билип алганбы, айтор болгон айнегин караңгылатып алып, аны сас келгенсип, жол көзөмөлдөө кызматынын кызматкерлерин бир топ убарага салгандар байма-бай катталып келет. Буга мисал катары төмөндөгү айдоочуну келтирсек болот. Мынакей урматтуу элдик медиа сайтынын көрүүчүлөрү, биздин мамлекетте мыйзамга баш ийбеген айрым айдоочулар Жаңы кодекстер ишке кирип баштаганда айнектери караңгылатылган автоунаалардын саны көбөйүп кеткендиги маалым.
Анын бирден бир себеби болуп көзөмөлдү транспорт жана жолдор министрлигине берип койгондугу болгон. Көп өтпөй бул ишти кайра жол көзөмөлдөө кызматына өткөрүп берген соң бир аз да болсо азайып калгансыды. Бирок өз күчүнө ишенеби же мыйзамды чегинен ашыкча билип алганбы, Айтор болгон айнектерин караңгылатып алып, анысы аз келгенсип жол көзөмөлдөө кызматкерлерин бир топ оорага салгандар байма-бай катталып келет. Буга мисал катары төмөндөгү айдоочуну келтирсек болот. Жол көзөмөлдөө кызматкерлеринин айтымына караганда, спирт ичимдигин ичип алды деген божомолдор бар. Бирок азыр анын тастыктоо үчүн атайын текшерүүгө алып бармакчыбыз азыр чогуу биргеликте. Мыйзам дейбизби же жаңы ишке кирген кодекстерби? Айрым эл өкүлдөрүнө кызыгы жоктой. Анткени бул депутаттар айнектерин караңгылатып жүргөндөрүнүн алды депутаттык мандат алгандан бери келе жатса, кээ бирлери айнегин караңгылата коем деп коомчулуктун тепкисине кабылган. Бул жакта айдоочунун айтымында бул бирөөнүн машинеси сурап айдап жүргөм деген жүйөлөрдү айтып атат. Мындан ары иш кандай уланат, кайсыл негизде айып тагылат, азырынча күтө турмакчыбыз. Албетте биз элдик медиа сайты бул иштин мындан аркы кандай уланат, канча штраф салынат, буга дагы көзөмөл салып турмакчыбыз. В таможенном союзе на 70% разрешено это, если вы не знаете. Вы можете это сейчас по интернету прям посмотреть. Выключите и посмотрите по интернету, если вам не лень. Эскерте кетсек, Бажы Союзуна кирген өлкөлөрдө мынча пайыз уруксат берилген деп акылдуу сунгандар үчүн маалымат. Алдыңкы терезени караңгылатуу Бажы Союзунда да тыюу салынганын жол көзөмөлдөө кызматы билдирип келет. Ал тургай айрым активисттер менен сотко чейин барып, жол көзөмөлдөө кызматынын пайдасына чечилген да чечимдер жарыяланды. Бүгүн Кыргызстандын жүрөгү болгон Бишкек шаарынын күнү. Борбор каланын 141 жылдыгы 2 күндөн бери жогорку деңгээлде белгиленүүдө. Кечээ ат оюндары боюнча ири спорттук мелдеш болуп өтсө, бүгүн маданий концерттик программалар орун алды. Күндүзү Бишкек шаарынын бир нече жерлеринде шаардык райондун майрамдык иш-чаралары өттү. Алардын бири Ленин району концерттик программалар менен коштолгон спорттук оюндар жана кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү менен шаар көркүн бөлөдү. Бишкек шаарынын 141 жылдыгына арналган иш-чараны ушул жаштар аллеясында Ленин райондук администрациясы уюштуруп жатат. Бул иш-чараны уюштурууга биздин райондук спорт комитети жана райондук балдар центрин жана ошол бизде дагы райондо жаш техниктер центри бар. Ошолордун жааматы менен уюштуруп атабыз. Өзүңүздөр көрүп жаткандай азыр ушул жаштар аллеясында спорттук оюндар өтөт. Ага да биздин даярдыктар бар. Жана мына өзүңүздөр көргөндөй столдордо азыр ар бир баягы кол өнөрчүлүктүн, башка өнөрлөрдүн мастер-класстары көргөзүлүп жатат. Окуучулар үчүн каалаган ушул бүгүнкү биздин майрамга келген катышуучулар ар кимиси барып катышып, өздөрүнө бир өнөр үйлөнүп, тажрыйба алганга мүмкүнчүлүк бар. Бишкектин туулган күнү болот да, ошого карата балдар менен айланып келгендик. Көрөлү деп кандай концерт уюштурулуучу болот деген ошо сүрөт тарткан көрүп калып, мен дагы бир тартып көрөйүн дегем. Ошо. Бул сүрөттү бардык калуучулар тартып атабы? Ооба, бардык калуучулар тартып, бардык эле. Эмне тартып атасың? Азыр Роза тартып аткам, ошо. Самолет. Бүгүн эмне майрам экен билесиңби? Эмне майрам? День города. Мурун Бишкегибизде чаң басып, үйлөрү бир этаждуу үйлөр болчу.
кийин эки таштуу үйлөр курула баштады. Азыр болсо көз жетпейт. Өйдө карасак калпагыбыз башыбыздан түшүп калып атат. Эми ушул шаарыбыз мындан ары дагы өрчөй берсин, жакшы боло берсин. Мен ошол районду башкарган, шаарды башкарган жетекчилерге ден соолук каалап, узун өмүр каалап, иштерине албан ийгиликтерди каалайт элем. Шаардыктардын турмушун ушундан ары дагы жакшыртып, шаарыбызды көгөртүп, тазалыкты кармап, бизге жакшы белек болсун. Борборубуз Бишкек шаарынын 141 жылдыгына карата ушул Ленин райондук акимчилиги менен биргеликте Кыргыз радиосу майрамдык концерт тартуулап атат. Бул жерде эми өнөр адамдары менен биргеликте өткөрүп атабыз. Албетте кыргыз эстрадасына, кыргыз музыкасына өзгөчө бир эмгектенип келе жаткан, жакшырлар менен элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ырчылар келип атат. Аны менен катары эле ошол Ленин райондук акимчилиги өздөрү дагы алып келген жаш балдардан түзүлгөн чыгармачыл топтор келип өздөрүнүн өнөрүн тартуулап атат. Эми бүгүнкү күн жалпыбыз үчүн майрам, Кыргызстандын жүрөгү болгон, Кыргызстандын борборунун өзгөчө бир кылымдан ашык жашаган доору, тарых айтылып аткандан кийин жалпы Кыргызстанда майрам болуш керек. Ошонун бир бөлүгү мына ушул уюткулуу маданияттын очогу болгон филармониянын жанында өтүп жатат. Буюрса элдин маанайы жакшы, бүгүн ырчылардын жагымдуу ырлары менен биргеликте ошо майрамды дагы шаңдантып атабыз деген ойдомун. Бир аз жаман деп ойлойм. Бирок ага карасак деле канча 20 жылдан бери өнүкпөдүбү? Андан бери канча зданиялар коюлупту, немелер, мектептер курулду дегендей. Өнүктү деп ойлойм, бир аз болсо дагы. Бишкек шаарынын күнүнүн урматына уюштурулган майрамдык концерттен кийин коомдук транспорт элди бекер ташыйт. Борбордук ала тоо аянтынан саат 21:00-дөн 24:00-гө чейин элди номер 7-чи, 9-чу, 38-чи, 42-чи автобустар жана 4-чү, 10-чу, 7-чи, 8-чи, 14-чү троллейбустар акысыз ташыйт. Тулган күндү белгилеп жаткан Бишкек шаар макамын алганына 141 жыл толду. Алгач Бишкек деп аталып, кийин Фрунзе ысымын алып жүргөн. 1991-жылы тарыхый Бишкек деген атын кайра алган. Дал ушул шаарыбыздын тарыхына кабарчыбыз кызыгып көрдү. Ошентип биздин Бишкек шаарыбызга бул күнү 141 жыл толду. Бул күнү мен Бишкектин үстүн кара түтүн каптаганын, кокуйлап атып ишке кирген коопсуз шаарын өзүбүз жасабасак да, Кытайларды алып келип жасап жаткан шаардын ички жолдору менен тамтыгы чыккан жаңы конуштун жамаачы болгон жолдорун, талаш тартыш жараткан имараттарын, жетишпеген бала бакчалары менен мектептерин, эл бирин серин барган маданий жайлары менен толгон токой соода түйүн, кафе, ресторан, сулуулук салонун, басып алган жерлери менен сатып жиберген СССРден калган мүлктөрүн айтпай эле, Бишкектин тарыхын айтып берели. Бир кезде Пишпек, анан Фрунзе кайрадан Бишкекте өзгөртүлүп отуруп, 1,5 кылым тарыхты артка таштаган шаарда азыркыдай жол тыгына, көчө бойлой катар тизилген соода түйүнү менен кафе, рестораны жок жашыл шаар болуп, азыркы маршруттардын ордуна ат араба менен эл ташыган улуу муундун өкүлдөрү айтып келишет. Азыркы Ак үйдөн баштап бардык маданий жайларда СССР куруп берген. Мисалы азыркы өкмөт үйүн, жогорку соттун имаратын мындан 89 жыл мурун, тагыраагы 1936-жылы салып берип, ошондон бери кызмат кылып келе жатат. Аянттагы Ала тоо кинотеатрын билбеген жан болбосо керек. Ал 1981-жылы азыркы абалында жасалган. Ага чейин 30-жылдары 600 орундуу, кийинчерээк 500 жана 200 орундуу 2 залга бөлүнгөн. Азыркы учурда эски вокзал же чыгыш автобекет деп аталган жай мурда шаардын дарбазасы деп аталчу. Ал 1962-жылы курулуп, ушул жерден шаар башталат деген белгиле. Азыркы учурда вокзал борбордук бөлүккө айланып калган. Мурдагы Бишкек шаардык аткаруу комитетинин азыркы мэриянын имараты 1957-жылы курулган, азыркыга чейин кызмат кылып келе жатат.
Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайы имарат тарыхый маданий мааниге ээ жана бул күнгө чейин өлкөдөгү ири спорттук комплекстердин бири болуп келе жатат. Ичине 3000ге жакын адам батат. Спорт сарай 1941-жылы курулган. Ал эми астындагы эстелик болсо 2000-жылы салынган. Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын азыркы имараты 1981-жылга барып такылат. Ошол күндөн ушул күнгө чейин барктуу жерге Президенттин аппараты менен парламент отурган имарат 1984-жылы колдонууга берилген. Мурда тегереги тосулбаганы менен 2005-жылдагы революциядан кийин тосмо коюлган. Мындан сырткары бир катар маданий жайлар, университеттер, парктар СССР убагында негизделген. Ал эми акыркы жылдары соода түйүм, базар, дарыканалар эле курулуп калганын айтпасак деле көрүнүп калды. Шаардын өсүшү Советтер Союзунун мезгилинде өнүгүүгө карай бет алганы менен акыркы жылдары талаптан огондор ачыкка чыгып, асты камалып да кетти. Эмне дейле? Мындан аркы өнүгүүсүнө даңгыр жол Бишкек. Аймактык кабарларга орун берсе, кеңириде эмгек даңкталган эмгечилердин эл аралык тилектештик күнүндө Нарын облусунун Ат Башы районундагы Казыбек айыл аймагынын фермери Исам Мусаев да иш үстүндө болмокчу. Жаздын бир күнү жылга тетеде экендигин мыкты билген бул дыйкан картошка айдоонун жаңы натыйжалуу ыкмасын өздөштүрүп, аны айылдаштарына жайылтууну көздөдү. Антида аны өз айдаган өсүмдүгүнүн өткөн жылдагыдай өтпөй калуу коркунучу кооптондурбай койбойт. Андыктан бул жолу жумуштан түк чарчабаган аксакал картошканын аянтын жылдагыдан азайтууга аргасыз. Антпесе Айыл чарба министрлиги кайдыгерликтери менен чарбасыздыктарынын кесепетинен төгүлгөн мээнет текке кетчүдөн. Иштегенде ичкен ашын жерге койгон Исам Мусаевдин учурдагы аракеттери менен түшүгү кабарчыбыздын материалында. Өмүр бою айыл чарбасында эмгектенип, жетекчилик кызматка чейин жеткен, учурда ардактуу эс алууга чыккан. Ат Башы районунун Казыбек айылынын тургуну Исам Мусаевдин күнүмдүк турмушу чакан короосуна ар кандай жер жемиштерди өстүрүү менен өтөт. Дыйкан климаты катал жерлерге өмүр жолунда бир канча жолу картошка өстүрүүдө сыноолорду кылган. Эгерде чоң эле картошканын эки жагын тигемдесе эки катар кылса болот. Себеби чоң картошкалардын арасы ачык аралык болуш керек. Аны эми бир тарабын эрте жей турганын бир тарабына тигип, калганын эки тарабын үч катар көмсө, тиги аны шашпай баягы сентябрь октябрда ал деле жетет. Ал эми бул жолку картошканы өстүрүүдө уюм менен жылкынын кыгын колдонуп, аны түптөбөй, бир гана жолу сугарылып жана чыккан чөптөрдү отобогудай кылууда. Жердин сырын мыкты билген адис быйыл 5 тонна картошка алсамы деген максат койгон. Анткени өткөн жылы картошкалар итбекерге бааланып тонналап талаага төгүлгөн эске алса дагы мындай сыноолорду токтотпойм дейт дыйкан. Ар бир адам өзүнүн сортун даярдаш керек. Ошондо мисалы үчүн таштан өзүнүн күсүндө агоротунан үрөнүн даярды болса, таштандын өзгөчө сорту же менчик сорту төс деп туруп, ар бир адам өзү күсүндө даярдап алса, анан картошка күсүндө алардыкы жылдан жылга даярдай бергенде майда картошка жоголот. Жер кыртышын мыкты өздөштүрүп, ар бир себилген үрөн, уруктарды жаш баладай караган Исам Мусаев үй бүлөсү менен бул учурга чейин дарбыз, помидор, бадыраңдарды өстүрүп жада калса, алардын сырын башка дыйкандар менен бөлүшүп келген. Помидорлор эми агроттун баары помидор. Неме? Тиги дарбыздайдамыз. Дарбыздан жети чыккан, анан 5-өөнү бышты. Бирок чайчыныдай эле. Аны бир неме кылып да чоңойт, аны биз билбейт экенбиз. Анан 5 арбуз бышты. Ат Башылык маадин арбузу деп кесиптерге бүт чыгып, акимчиликте тиги обул администрация немесин делинип турдук. Помидор болсо айтпагыла, эттүү анан сон. Учурда бир жерде токтобой талаа жумуштарына даярдык көрүүдө. Айыл эли көбүнө эсе картошкага басым жасагандыктан мол түшүм алуу үчүн карманыбызга кайрылса болот. Себеби ал жер өсүмдүктөрүнүн сырын 40 жылдан бери изилдеп келет. Болот Шалөбеков, Бакчер Сарсаров, жаңылыктар. Бишкекте 6 майдан тарта 6 июнга чейин ысык суу өчүрүлөт. Тиешелүү буйрукка кала башчысы Азиз Суракматов кол койду. Бул учурда шаардагы суу түтүктөрүн оңдоо иштери жүргүзүлөт. Өткөн жылы ысык суу 21 майдан 21 июнга чейин өчүрүлгөн.
Спорт кабарларынан Кытайдагы күрөш боюнча Азия чемпионатында Өзүр Жусупбеков алтын медаль тагынды. Ал грек-рим күрөшү боюнча 97 кг салмакта күч сынашып, финалда өзбек балбаны Жахонгир Турдиевди 3-2 упай эсебинде жеңип чемпион аталды. Буга чейин кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова чемпион болду. Ал 62 кг салмакта жапон балбаны менен беттешкен. Ушун менен күнгө күтүлгөн жаңылыктар топтому соңуна келип жетти. Биздин бул чыгарылышты Элдик медиа Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.